тилекти жеңиши менен куттуктайбыз. Болса кезектеги жұп, бул ирет мына Эдил Эсенкулов жана ошондой эле Данияр Зарипбек уулу мына октагонго чыкты. Мына көк байламта менен кызыл чолок шымчан. Бул Данияр Зарипбек уулу, ал эми Эдил Эсенкулов. Эдил Эсенкулов болсо ал ак чолок шым менен көк бурчтан чыккан мушкер. Эмнегедир экранда Зайырбек уулу деп чыкты, бирок чындыгында бул Данияр Зарипбек уулу. Салмак ченбирдектери 71 килограмм. Эдил Эсенкулов азыр бир соккуну өзүнө өткөрүп алды, албетте лоу-кикте. Бирок ошонсу дагы Эдил Эсенкулов азыр жок, тескерисинче мына Данияр Зарипбек уулу биринчи номер менен иштеп атат. Эдилди акырындап бурчка такап бара жаткан мезгили. Андыктан демек биз алгач Данияр Зарипбек уулу тууралуу сөз кылалы. Данияр Зарипбек уулу Ош облусунан Каракулжадан болот. Жана ошондой эле жокердик самбо боюнча спорттун чебери, эрежесиз ир уруш боюнча дагы спорттун чебери болуп эсептелет. Ошондой эле Лига спорт клубунун өкүлү Адилет Ибраимовдун кол астында машыгып келет. Жана ал учурда ошентип Данияр Зарипбек уулу Эдил Эсенкуловду жерге жыгып алды. Азырынча позицияны жакшыртуу менен алектенип атат. Андан кийин чабуулдарын башташы ыктымал. Буга чейин 2 ирет беттешке чыгып, ушул аралаш мушташ өнөрүндө экөөндө тең жеңүүчү аталган Данияр Зарипбек уулу азырынча 100% көрсөткүч менен келе жатат. Атаандаштын артын өтүп алды дагы, муунту ыкмасын колдонгонго аракет кылган менен ал иш жүзүнө ашышы кыйыныраак, себеби таяныш боло турган жер жок. Мында бир жагынан ар жакка мына торго такалып калды, кара куш мээге соккон болбойт. Мына калыстардын негизги жумушу ошол. Азыр болсо муунту ыкмасы иш жүзүнө ашып кетет болду экен. Мына бутун түздөп туруп тартып атат жана таң калыштуу. Жок, болду. Уктап калган жокпу? Ал учурда мына Данияр Зарипбек уулу ошентип атаандашын биринчи раундда эле эсебин тапты. Эдил Эсенкулов бул Амир Прайд спорт клубунан Алмамбет Нуралы уулунун шакирти. Буга чейин 6 ирет октагонго чыгып, 6-сында тең жеңүүчү аталган болчу. Данияр Зарипбек уулунун жеңиши менен куттуктайбыз. Мына ушул тажрыйбалуу атаандаш.